Эми мен бияка саат 10-да келем дегенде уже машиналарды толтуруп койсуңар. Мен кече воскресенье күнү келип кеткен берге. Акырын элечи. Анда машинанын монун бир жарымы да жок болчу да. Азыр маселе мындай болуп атат да, урматтуу жетекчилер. Мага алай, чоңалай, өзгөн Каракулжадан бир 700дөй адам качасыптыр. Анан мен ойлондум, 700 адам качасып атса чоң маселе бар экен деп барып кыдырып көрдүк алардын бардыгын. Эми элге бул жактан келгендерге баарына мисалы батыштагы автовокзалга куй бергенде болбойт да эми. Шаарды аралап алар жеткичең биринчиден убакыттан, экинчиден ыңгайсыздык болуп атат. Ошон үчүн ошко бул жактан кире берген жерге эле автобекет жасап беришибиз керек. Кире берген жактан эле. Аларды кантип күч менен эле кууп атабыз анычы. Андан көрө могул жер турат мына. Ушул жерди мисалы мен 3 жол өттүм ошол жерде. Бош турат. Даяр экен, шартты түзүп берипсиңер. Ушул жерде турса болот да мисалы, шарт бар экен. А бул жерден ары кетет. Ошо эмне тоскоолдук болду? Эмнеге ушул жерде стоянка турат? Эл ар жерде алай, чоңалай, өзгөн Каракулжа жалаба жүрөт. Бул жака туруп алып атышат. Бул жерге эгер полный райондордун таксилери чоңулса, жерге батпайт. Азыр бул жерде биз мына Жалал Абадтан, вокзалдан, келечектен каттаган таксилер келдик мына. Эки жерден келгенде адам талашып уруш чыгышы мүмкүн. Биз ошол конфликтке келбеш үчүн бизге жакшынакай бир немеге келиш үчүн месте кылышыбыз керек болуп атат. Азымда болду да. Нерде порядокко келтирет го. Полиция туруп, башка туруп келтирип атканда эле мына жер суббота баскычын эле бош болду. Анан кага 5-күнгө чейин мына жердин местный машинасы эле батпай калды. Вот ошон үчүн Азыр мыналар бригадалар келем десе, мери тосун. Кайсы местный машина? Бул жерде көп да. Кайсы местный машина? Кече сиз машиналарды алып келип бергиле деп аттыңыз эле. Бүгүн кайра машиналарды алып келбегиле деп калдыңыз го уже. Бир күндөн кийин. Мына жерде айтып аттым да сизге. Эй, жакын аке, жеке машиналарды атпайсызбы? Жеке машиналар жөнүнө кирип алат мына туурабы? Ошон үчүн азыр жакшылык кана. Жаркан, уруксат берсеңиз. Жакшылык азыр буларга гычпыны берсе, а могул жерге мыйзамдаштырып шлагбаумга акча коет турабы? Ошондон кийин толка таксилер келет да, местный машиналар коюп алат да. Просто бак айтмакчы суббота гана машина азайып кетип атат да, башка күндөрчү. Мен кече келдиңиз, туура көрүп кеттиңиз. Мен жокпадым беле. Ооба. Бирок 5 күн эле машина батпайт. Пандемиядан баштап жумага чейин машина батпайт. Азыр канча турат, баш турат го, бошто турат го бардыгы. Азыр жүргөнчү ошондой басайын басты. Негиз машина батпайт. Анан кийин мына жакты көрөлүчү. Көрдүңүзбү мына? Булар таксист эмне мунун барды? Таксимен нормально. Анда келсе батат эле да келгенде. Келсе бататтан да. Ошон айтам да, бул жака таксилер турсун да, мына канча месте турат азыр? Мына 30 месте турат. Азыр мына жердеги ана жерде мыйзамсыз тургандарды эле түшүрүш. Жо биз мосттун азыр стоянка болуп убактылуу кирип жүрүшпөйбү? Ал жерге биз курулуштарды баштайбыз уже. Курулуштарды баштаганда анан накта кызычы ошондо башталат. Каяка барабыз биз деп. Андан көрө азыр ушул жердеги шарттарды түзүп берип койгула. Бардык енді. Могул жерге дагы, могул жерде кече мен келип жүргөндө тиги шлагбаум. Аны эмне ачпай атасыңар тиги жакта? Бүтүрүүгө системасы. Ошон бүтүргүлө, ошо бүтүрүп уруксат бергиле да ошо. Шлагбаум коюлсун. Мына акебиз айтып атат, 10 мүнөт аз болуп калат дейт. Больницага келгендерге. Туурабы? Мына ол мен көрүп атам. 20 минут кылып берели анда. Ал жакта таксимен мен көрүп атам. Эл деген эл бизге ошо карапайм. Бирөөсү өлүп жетейин деп ооруп келет экен, путусунуп келет экен. Анан ошого жетпей калат. Эл үчүн калыстык. Аны бир 20 мүнөттү айтты го аны. 20 мүнөт кылып берели. 10 мүнөт Ким айткан жок аны. Ооба, 20 мүнөт кылып берели анда. 20 мүнөт кылып берели. Анда ошону ишке киргизгиле. Тиги ким эмнеден уруксат бербейт? Тек условия бербейт деп атабы эле? Условия берилиптир. Бүгүн Берилдиби? Болду мына. бул жак главврач баягы өзүнүн служебный машиналарын берди. Аларга эч кандай төлөм жүргүзбөй баягы программный. Ооба, аларды жанагы номери менен эме менен киргизе бергиле да. Базага киргизбей. Базага кирет, аларды көргөндө ачыла берсин. Мисалы, жана тез жардамга жолтоо болбошубуз керек, туурабы? Анан неме, Жаксык мырза, ушул жерде биротоло чечип коюш керек да. Могул жерде канча врач болсо, бардыгы машина менен келишет жана Кубаныч. Ошолордун маселесин да чечпесек, эртең кайра эле булар жолго коет, же башка жагына коет дагы. Ошолор жеңилдеткен шарт менен бир чечип бериш керек да алар. Башпайчы турайдас. Бизде эми 2000ге жакын кызматкер бар. Бирок мына неменин жатакананын аркасында биз кызматкерлер үчүн стоянка уюштурганбыз, андан сырткары наркы бурчка. Бар. Бул жерде биздин дарыгерлер бир 2 жөө койбосо азыр койбойт. В основном жителдер анан сыртка каттагандар эле коюп кетип атышат. Эгер платный болгон болсо, анда бул жер автоматически бошойт. 1 саат 2 саатка уже акча төлөйт да, азыр суткалап ордуна кылбаган машиналар Тура. Ошондо маселе чечилет. Маселе чечилет да. Анан кийин могул жерде мына вице-мэрлер турат, жетекчилер турасыңар. Жанагы бизге инвесторлорубуз деп келип атпайбы, өзгөчө Кытайдан башка жактан. Жанагы эле үй курабыз деп келип атышат да, ошолорду
жанагы көп кабаттуу парковка заманбап современный. Силерге да келип атпайбы көп мына келгенде. Ошолорду жанагы бир 6 кабаттуу, 7 кабаттуу парковка ошолорго көндүрүшүбүз керек. ГЧП менен эле ошолорго берели. Арендага ГЧПга берели да ошону чечели. Могул жерде канал суу кирет да жакында. Ушул жерди тосуш керек. Бир зыңкытып тосуп бериңиздер. Анан жанагы ажаткананы, жамгыр жай турган азыр мына Эрис Мукашевич айткан маселелерди. Ошолорду чечели. Мына сиз канча болду курганыңызгачы? Эми ишкер дагычы шаарга акча салып атканда өзүнүн кайтарымы болуш керек да анан. Биз буларды курдура берсек, биз жардам бербесек мисалы. Андай болбойт да. Мына такси айдаган агалар. Силер дагы бизге жардам бериңиздер. Биз шаарды мына башламандыкты жоюн. Анан баа Улатабыз. саясаты боюнча дагы чогуу биргеликте биз сүйлөшүп, анан аны дагы чечишибиз керек. Чтобы кийин маселе жаралбасын. Баа саясатындагычы. ГАИден келдиби азыр? Гай Биз жолдо чакырбаптырбы? Ненин баасы дейсиз? баа кирип чыкканды, кирип чыкканды. Азыр ошол жакты бир көрүп өтпөйлүбү азыр мына жагына? Бияк тазалап берди да. Эми чынын айтсам, мен бул жерге өткөндө мына таңгамал келип кеттим. Могул жердеги таштандылар аябай көп болчу. Анан мен видеого тартып жөнөтүп буларды алдырганбыз. Азыр эми Жаркынбек эке. Баягы улуу сөздө уят жок дейт го. Монун бардыгын баягы бүт тазалатышты. Өткөндө акыбалы оор болчу. Анан баягы улуу сөздө уят жок дейт. Монун бардыгы чынын айтканда бүт туалет болуп кетти. Жаркынбек эке. Мону тосуш керек. Тосуп зыңкытып шарт түзүп берип коелу. Монун бардыгы кадимкидей туалет болуп кетти. Бир дагы туалет жок ошол жерде. Улай турган жагын биз жардам берели, сиздер ушу чыгарып койгон. бир немеге ажаткан. Жок, чындыгында мына Ошто туалетке болгон мамиле таптакан начар экен да. Эч жерде туалет жок. Мындай заманбап бир таза тыккан туалеттер куруп берилген. Мен мына азыр өткөндө силер тазалаганда өзүңүз көзүңүз менен көрдүңүз да. Бул жак кадимкидей туалет болуп кетти. Могул жак. Анан вокзалга таксилер келбейт да, айтсакчы. Биякта отура берсе, бияктан папочкалар алып кете берсе, буларга деле обидно да. Жок, мынаны ачасыңарбы ошондо? Мына жерде ачасыңар да. Бул жерде ачат да. Мына орнотулуп атат да. Мына эмне иштебей турат мына? Ушуга эмне болду? Тек условиясын алдыңарбы муну? Бул керектүү условиялар алынды. Бүгүн финишный жанагы компьютердик программдык обеспечениялар эмелер настройкалар болуп атыптыр. Эртең менен ишке киргизе турган болду. Бул жерде арендага алган жеке ишке. Бул да ГЧП менен, а? Жок, бул инициал келишим менен өзү эле орнотуп туруп бизге баланска өткөзүп берет. Анан бул жакты аренда условиясында парковка. Ошондо кирген чыккан жазып коесуңар. Ооба. бул жерде жана тез жардамдарга сүйлөшүп алдыңар да. Алар уруксат бериш керек, калганы акчасын төлөп кирет, ошондо бул жакта эме болот. Ама ГАИ боюнча бул жерде айттым, эми могул жерде элдин көптүгүн карагыла. Мисалы, мына карасаңар мына. Ушул жер дайым пробка. Ошко мына аркадан кирет, киргенде пробка ушул жер. Пробка бардак. Тетиги жерде пешеход турбайбы? Ошол жерде жер үстүнөн өтө турган жакшынакай современный бир өтмөк кургула. Машиналар токтоп өтө берсин ошондо. Анан могул жерди жакшына кылып жакшылдандырып, көрттөндүрүп койсок могул жерге. Туугандары дагы ичин оңдоп коюптур, мош жакшы аябай сонун кылып. Эми могул жерде кылып берип койсок. Ушундай бошогон жерлерди элечи сквер кыла беришибиз керек.